Лондон BBC саламатсыздарбы. Элер алчыны спорт жаңылыктар менен таныштырып Гүлнара Касманбетова. Женевада Йеменге гум жардам чогултуу боюнча конференция өтөдү. Бунун генералдык катчысы өлкөдө кырдаал кырсыкка жеткени калганын айтты. Нидерланд өлкөсүндө балдардын келечегин ойлоп, аларды кичинесинен чапчаң болууга машыктырышат. Кемеровада көп кишинин өмүрүн алган өрт окуясынан кийин Бишкектеги коомдук жайларда өрт коопсуздугу боюнча текшерүүлөр жүрдү. Женевада Йеменге гум жардам чогултуу боюнча Бириккен Улуттар уюмунун конференциясы башталды. Буунун айтымында Йемендеги чыр дүйнөдөгү эң оор гуманитардык кризиске алып келди. Өлкөнүн 27 миллион калкы болсо, анын 22 миллиону жардамга муктаж. Бул былтыркыга салыштырмалуу 3,4 миллион кишиге көбүрөөк. Фаеттин бөйрөгү ооруйт. Ал Йемендин көчөлөрүндө жашайт. Бейтапканага барып дарыланып турбаса, оорусу тез өтүшүп кетет. Согуштун айынан саякаттоо өтө кымбат жана опурталдуу. Ошондуктан Фает үйүнө жалгыз бара албайт. Мен балдарымды көргөнү үйүмө бара албай калдым. Жумушум жок болуп, тамак сатып жейин десем, шартым жок. Бейтапкананын сыртында көчөдө жашайм. Йемендеги согуш бейтапканаларды жана мектептерди жок кылууда. Ал аз келгенсип суу жана азык-түлүк тартыш. Башка өлкөлөр көрсөткөн финансылык жардамдар аркылуу өкмөттүк мекемелерди калыбына келтирсе болот. Бирок так ошол жардам көрсөткөн өлкөлөр согушуп жаткан тараптарга курал-жарак сатууда. Бейтапканаларды, жөн-жай тургундар жашаган аймактарды жана медициналык кызматкерлерди бутага алууну, ырайымсыз бомбалоону токтоткула. Ошондо жагдай оңолмок. Демек, Женевада өтүп жаткан жыйын жалгыз гана каржы маселесине токтолбойт. Гуманитардык жардам көрсөткөн уюмдардын айтымында Йемендеги жагдайды жалгыз гана каржылык маселесине такап коюу туура эмес. Тынчтыкка карай чечкиндүү чаралар көрүлүшү керек. Анын ичинде тараптарга курал-жарактардын сатылышына тыюу салуу керек. Дүйнө боюнча салмагы оор балдардын саны көбөйүп, семирүү ден соолукка олуттуу коркунуч келтирүүдө. Голландиянын баш калаасы Амстердамда саламаттыкты сактоо кызматкерлери балдардын толуп кетүүсүнө каршы программа сунуштады. Ага ылайык мектептер, доктурлар жана кошуналык уюмдар чогуу иш алып барды. Натыйжада семирип салмагы оорлоп кеткен балдардын саны 12%га кыскарган. Бул 9 жаштагы Тайрол. Ал ашыкча салмагынан арылгысы келет. Амстердамда ар бир 5 баланын бири ашыкча салмакта болгондуктан өлкө Тайрол сыяктуу жаш балдарга жардам көргөзүүгө киришти. Амстердамда башталып жаткан бул долбоордун алкагында ар бир баланын салмагы, ылдамдыгы, чыдамкайлыгы жана алуу күчү текшерилет. Андан соң ким жардамга муктаж экендиги аныкталат. Тайролдун үйүнө туура тамактанууга жардам берген диетолог барып турат жана ал машуу залына барышы зарыл. Программа боюнча Тайрол жумасына 2 жолу башка балдар менен бекер машууга барат. Балдардын көңүлү гана ачылбастан ден соолуктары да чыңдалууда. Долбоордун максаты балдарга жана ата-энелерге көнүгүү жасоонун пайдасын жана туура эмес тамактануунун зыяндуулугун түшүндүрүү. Долбоор кирешеси аз үй бүлөлөргө жана мигранттар көп жашаган аймактарда жайылышына басым жасалууда. Жакынкы чыгыштан келген мигранттар жашаган аймактарда жаш балдардын дээрлик 30% толук деп эсептелет. Ал балдардын ата-энелери балдарын кичинекейинен туура тамактанууга үйрөтүүсү өтө маанилүү. Программа боюнча бардык мектептерде тест татым жана таттуу азыктарга тыюу салынган. Тынык убагында балдар мөмө жемиш жеп, суу ичет. Муну ата-энелердин көбү колдогону менен каршы чыккандар дагы бар. Буга каршы чыккандар болду. Айрым ата-энелер балдарын кантип тарбиялоо керектигин үйрөткөнүңдү жактыра бербейт. Амстердамда башталган бул тажрыйба балким башка шаарларга жакшы келечек курууга жол ачышы мүмкүн. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларына кайрылалы. Россия менен Түркиянын лидерлери Анкарада жолугууда. Бул эки өлкөнүн алакасы барган сайын жакшырып жатканынан кабар берет. Режеп Тайып Эрдоган жана Владимир Путин Россия каржылаган Түркиянын эң алгачкы өзөктүк станциясынын ачылышына катышат. Сауд Арабиясынын мураскер принци Мохаммед бин Салман Америкалык Атлантик журналына маек куруп,
Израилдиктер менен палестиналыктардын өз жерине ээлик кылууга бирдей укуктары бар деди. Бул саудиликтердин турумундагы ири өзгөрүү катары бааланууда. Испанияда цирктин 5 пилин таш бараткан унаа оодарылып, 1 жаныбар мерт кетти, 2 жаракат алды. Жардам кызматтары жарадар пилдерди жолдон кран менен көтөрүп жылдырышты. Цирктин унаасы Альбасетте шаарынын жанында башка унааны ашып өтөрдү. Тең салмактуулугун жоготуп, оодарылып кеткен. 24 жылдан кейін кызын таап алган кытайлык таксист жана анын жубайы интернетте топ жарды. Чифeng 3 жашында ата-энесинин жол боюндагы жер-жемиш дүкөнүнөн жоголуп кеткен. Ата-энеси жадабай гезит жана интернетке кулактандыруу жаза берген. Кызын издеп такси айдай баштаган атасы акыркы интернеттен постун көрүп калган. Кемеровада 60-тан ашуун кишинин өмүрүн алган өрттөн кийин Кыргызстандагы коомдук жайларда өрт коопсуздугу боюнча текшерүүлөр өтүүдө. Кабарчыбыз Азиза Култаева Бишкектеги эл көп жүргөн соода борборлорунун бирине барып келди. Эвакуация эшиктеринин саны менен алыстыгы соода борбордун аянтына жараша болуш керек. Мисалы, бул жерде ар бир кабатта 4төн жетиштүү деп саналат. Өрт өчүрүүчү жөнөкөй жабдыктар ар бир кабатта 6дан. Бул дагы жетиштүү экен. Bunun uzunluğu 20 metrege çeyin. Andan keyin 20 metre bu жетпей алган жерден кийинки шкаф бар. Ал дагы 20 метрге бири-бирине улап кете тургандай. Мындан сырткары душтай суу сепкен түтүктөр өрт учурунда автоматтык түрдө иштеш керек. Ошондой эле түтүнгө ысыкка реакция кылган датчиктер бар. Кыскасы, соода борборунда өрттү эскерткен жана жайылып кетишин алдын алууга зарыл болгон жабдыктар бар. Бирок кеп алардын иштешинде. Шланг туура эмес түрүлгөндүктөн суунун дароо чыгышына тоскоол болду. Жабдыктар такай текшерилбегендиктен ачып жабуу оңой болгон жок. В рабочем состоянии экен, биринчиден. Путь эвакуацияларым бар, ачык. Единственное, бир кичинекей кемчилиги бар экен, предписывающий знактар жок экен. Сигнализация иштеп, жарыктар белги бергенде эң жакын эшиктен качып чыгууга аракет кылыш керек. Дүрбөлөң түшкөндө көпчүлүк эшикти таппай калышы мүмкүн. Ошондуктан эшикти көрсөткөн жанып турган белгилер өтө маанилүү, деди Адис. Өткөн жылы текшерилген 100дөй базар менен 40тай соода борборунан эскертүү же жаза алгандары бир топ болду. Кемеровадагы окуядан кийин ишкердик субъекттерин пландан тыш текшерүүгө мүмкүн болууда. Антпесе 1 жылда бир гана уруксаат. Спорт. Реал Мадридтин боссу Зинедин Зидан келечекте Ювентуска жетекчилик кыларын четке каккан жок. Эки клуб бүгүн Туринде Чемпиондор лигасынын 1-чи айланпасынын чейрек финалында беттешет. Зидан 1996 жана 2001 жылдары Ювентуска ойноп жүргөндө 2 жолу чемпион титулуна жеткен. Француз оюнчусу сентябрда жаңы келишимге кол койгону менен Реал менен көпкө жүрөрү белгисиз. Дагы бир чейрек финалда Севилла өз таласында Баварияны кабыл алды. Менеджер Винченцо Монтелло анын командасы Европанын 5 жолку чемпиону Баварияны утуп, 1-чи жолу жарым финалга кирип, тарыхта калууну каалап жатышканын айтты. Бокс. Мурунку дүйнөлүк чемпион Мэнни Пакьяо июль айында рингке кайтып келип, дүйнөлүк бокс ассоциациясынын оор салмактагы намы үчүн аргентиналык Лукас Матисе менен беттешет. 8 башка салмакта дүйнөлүк чемпион болгон Филиппин мушкер былтыр австралиялык Джефф Хорнго утулуп калгандан бери таймашка чыга элек болчу. Жаңылыктар соңунда Кытайга жаз келгенинен кабар берген кооз гүлдөрдүн сүрөттөрүн көрүңүз. Көздүн моокумун кандырган азалия бактары гүлдөп жатканын көрсөткөн бул видео Кытайдын Анху провинциясынын Шексян аймагында тартылган. Башка жерлерде абрикос, алча гүлдөп, бүтүндөй ландшафтка көрктүү килем жайып койгондой. Жаздын көркүн самап бул жерге келгендер албетте чөнтөк телефонуна сүрөт тартуу менен алек. Телефон сүйүнгөндү билбейт, андыктан кооздукту көрсөңүз, өзүңүз карап жыргап алыңыз. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова, ободо кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.